Көрүүчүлөрдүн көңүлүн буруп, бүйүр кызыткан оюндарды көрсөтүп жаткан бул окуучулар Ак Суудагы Шайыр тапкычтар клубунун тандалып алынган командалары. Алар буга чейин аймактагы 34 билим берүү мекемелеринен тандалып алынып, алдыга озуп чыккандары. Алты аймактан келген командалар абдан жакшы даярданып келишкен, өздөрүнүн өнөрлөрүн ачып, жакшы көрсөтүп беришти. Мындайча айтканда, балдарыбыздын шыктары абдан жакшы экен. Буюрса, областтык тургандагы активдүү катышабыз. Демилгелүү чыгармачылык балдардын топторун түзүү жана алардын сахнада өзүн алып жүрүүсү менен көрсөтүү жөндөмдүүлүктөрүн өстүрүү, актёрдук чеберчиликти өнүктүрүү сыяктуу максаттарды көздөгөн Шайыр тапкычтар клубун облустагы бийлик өкүлдөрү демилгелеп чыккан. Биздин максат жалпы биздин жаштарга, жаш муунга кандайдыр бир салым салып, бир жакшы жолдорго тартсак деген үмүттөбүз. Ал эми азыркы учурда ушул бизде акимдердин кубогуна жеңип чыккан 5 район 2 шаарыбыз бар Өскөл областында. Ошол ар бир район, ар бир шаардан бирден команда губернатордун кубогуна жолдомо алып атат. Мен мындай иш-чарага, чоңураак иш-чарага катышканыма биринчи жолу катышып жатам. Мындай утуп кетебиз деген ойлор болгон албетте, бирок моунчалык деп ойлогон эмеспиз. Толкун. 6 команданын арасынан Зындан айылынан келген Түгөлбай Сыдыкбеков атындагы мектебинин Таза Кыргыз командасы биринчиликти жеңип алды. Эми алар алдыда өтө турган облустук биринчиликте Ак Суу районунун намысын коргошот. Ал эми райондук деңгээлде өткөрүлгөн таймаштын башка катышуучуларына жергиликтүү бийлик тарабынан акчалай жана кызыктыруучу сыйлыктар берилди. Айнура Достукбекова, Гүлбарчын Молдоева, Нуржан Урманбетов, Ысык Көл жаңылыктары.